Чындыгында колубуздагы болгон нерселерди ойлонуп, аларга шүгүр кыла алсак, бул нерселер бизди ашыкча бактылуу кылат. Кандайча? Кандайча дейсизби? Анда кулак салыңыз. Ээ болгон байлыктарды бир-бирден көз алдыбызга алып келели. Кол, бут, жүрөк, көз, тил, акыл, кыял булар бизди бактылуу кыла албайбы? Бизге бирөө келди да, "Ме бул $500 000 ал да, мага колдоруңду бер" десе, берет белек. Тилиң үчүн $2 million берейин десе, ким берет эле? Ал эми $5 million көздөрү үчүн десе, ким берет эле? Менимче, эч ким бербейт. Муну аз деп жатат окшойсуңар. Анда дагы берейин. Мынакей силерге $100 million. Акылыңарды бергиле десе, жок, бере албайм демексиңер. Туурабы? Миллиондогон долларга алмаштырылбаган бул нарктуу байлыктарга чынында 5 тыйында берип ээ болгон эмеспиз. Андай эмеспи? Мейли, булардын баары өзүңдүкү. Жүрөк, кол, бут, көз, булардын баары өзүңө буйрусун. Мен мурдуңду да ала бер. Му дем алып жаткан абаңдын акчасын ким берет? Мунун акчасын ким берет? Сен му көрүп жаткан жарыктыкты, мунун акчасын ким берет? Ал эми жылуулугун пайдаланган күндүн акчасын, бизди кийим сыяктуу орогон атмосферанын акчасын. Буларды ким берет? Болгон байлыгыбызды берсек да кутула алат белек. Жок, кутула албайбыз. Демек, биздин ден соолугубуз эле бүтүндөй дүйнөгө теде. Ушунча барктуу байлыктар менен камсыздалганыбызды ойлонуп, бактылуу болуубуз керек эмеспи? Этти биз жейбиз, сөөктү болсо ит жейт. Дарбыздын ичи биздики, сырты болсо айбандардыкы. Мал чөп жейт. Биз алардын сүтүн ичип, этин жейбиз. Буга карабастан айбандар жашоосуна ыраазы. Биз болсо тескерисинче нааразыбыз. Менин шубам жок, менин кийимим жок, менин унаам жок. Ким бактылуу болуусу керек? Айбандарбы же бизби? Чындыкка карай турган болсок, эң бактылуу жандык адам болуусу керек. Анткени адамдын даражасы эң бийик болуп жаратылган. Немис философу Шопенгауэр, кыскасы немис философ айтат, колубузда болгон нерселерди анда-санда, колубузда болбогон нерселерди болсо ар дайым ойлонгондугубуз үчүн бактылуулуктун эшиктерин өзүбүздөн өзүбүз жаап жатабыз дейт. Көзүбүз, оюбуз ар дайым жогору жактагы нерселерде. Ошондуктан биз төмөн жактагы нерселерди көрө алганыбызда гана ар дайым бактылуу болобуз. Ден соолук бар болуп турганда оорулуу адамдарга көз чаптыралы. Оорулуу болсок, абалы биздикинен начар болгондорго, төшөктө жаткандарга, шал болуп баса албай калгандарга, жин ооруларга көз чаптыралы. Үйүбүз, коро жайыбыз, баркыбыз бар болсо, мындан ныпын эч нерсеси жокторго көз чаптыралы. Урматтуу достор, эгерде курсагыңыз ачса, бул жерди өткөрүп бириңиз. Бул жерди көрбөй эле коюңуз. Ысык шорпо ичип, курсагыбызды тойгуза турган нан таап алсак, буларды таба албагандарга көз чаптыралы. Менимче, ушул эле көрүнүштөр бизди бактылуу кылууга жетиштүү болсо керек. Аллага шүгүр келтирүү бактылуулуктун ачкычы. Жаман нерселерди ойлонгондо караганда жакшылыктарды, сулуулугуңарды ойлонгула. Ошентип силерди бактылуу болуу үчүн бар болгон себептердин алдында силерди кайгырткан жалгыз себепти жок кыласыңар. Жогоруда айтылгандардын баары философ ойчулдар. Аларды жөн эле койчу деп кээ бири ушул видеону өчүргөнү турат. Анда кулак салыңыз, жакшылап көңүл буруңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бардык адамдар үчүн жашоосунда керек болгон бактылуулуктун өлчөмүн мындайча койгон. Дүйнө иштеринде өзүңөрдөн төмөн, акырет иштеринде болсо өзүңөрдөн жогору адамдарга түздүңгүл. Мындайча айтканда карагыла деп айткан. Демек, кулак салыңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямда мына ушул жашоого буйруган. Мына ушунда гана сиз өзүңүздү бактылуу эсептейсиз. Майда чүйдө маселелерде силердин жаныңарды кыйнабасын. Кичинекей эле маселелерден да бактылуулук даамын тата билели. Даттанууну адат кылып албайлы. Кызгануу жана көрө албастыктын туткунуна түшүп калбайлы. Ар дайым жакшы нерселерге суктаналы. Өткөн өттү, ой атаңдын көрү деп өкүнбөйлү. Келечек азырынча келелек, ал үчүн да кабатыр болбойлу. Жашап жаткан убакыттын баркын билип, анын даамын таталы. Ал убакытты эң жакшы өткөрөлү. Шектенүү, коркунуч,
кабатырлануу, күмөн жана чочулоого жашообузда орун бербейли. Анда эмесе достор, баарыңыздарга ийгилик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин жаттап, жүрөгүбүзгө жайгаштырып алалы. Андан сырткары ошол хадиске амал кылып жашасак, биз эң бактылуу инсан болобуз. Баарыңыздарга бакыт тилейбиз. Баса, эгер каналга жазыла элек болсоңуз, анда каналга жазылып, лайктарды басыңыз. Анда эмесе кетти.